Мал чарбасы менен алектенген дыйкан чарбаларынын саны канча болду? Мал чарбасы менен алектенген жана ошо асыл тукум статусун ала турган чарбалардын туктум долбоору дайындалып ушу жакын күндөрү чыккан турат. Булардан канча пайда түшүп атат? Мамлекет сарптап атат. Баштаптыр. Көзөмөл кызматы түзүлүп, азыр бүгүнкү күндө жанагы жоболору жана структуралары ошолор иштелип чыгып атат. Жуга турган зооноздук оорулардын эң мындай коркунучтуусу деп кайсы ооруну атап кетесиз? Абдан ар тараптуу жактын баарын камтыган кызмат эмненин аркасынан пайда болду дагы? Ветеринария кызматын жалгыз эле көргөзүп атчу эмес беле? Анан эми жана тоют дегени, жайыт дегени бул абдан опурталдуу маселе да. Анткени ал жерде силер ветеринар кызматы менен иштесеңер, ал жерде башка нукта иштеген агроном, зоотехник дегендердин немеси болуш керек эле. Анан баягы кызмат кеңейди да. Туура. Чоңойду да, өстү да. Анан мен 18-жылкы баягы элдин нааразычылыгын, элдин эмес баягы ушул тармакка тиешеси бар кесип ээлеринин нааразычылыгын карап чыктым да. Министрликти жоюш керек дегенге чейин жеткен экен да. Андан кийин реформа башталды. Эми мынау азыркы биз сөз кылып аткан кызмат бул кандай нукта пайда болду? Реформанын кайсы бутагын алып кетти? Ошо жөнүндө биринчи баштап алачы. Мал чарбасын өнүктүрүү үчүн сырттан бир жаңы аралдаларды алып келген учурда сөзсүз түрдө ветеринардык көзөмөл менен келет. Жасалма уруктандырууну биздин ветеринар ассимиляторлор жасашат. Ошону менен биргеликте жайыт маселесине жайытка чыгып атканда дагы малдын көзөмөлү бүткүл ветеринардын мойнунда. Анткени ошол жерде жазгы эмдөөнү толук алып чыгышсы, бир нерсе болуп ошо алыскы жайыттарда, жайлоолордо бир оору катталган болсо түздөн түз ветеринар барып ошол жерде зонировать этип, карантин коюп, ошондуктан баардыгын бир жерге чогултуп, ошону менен биргеликте ошол чынжырчаны үспөй бекемдеп, ошол багытка иш алып баралып, жана ушул кызматтын иш алып баруусун мындан ары карай өнүктүрүү максатында түзүлдү. Жана ошону менен биргеликте бул эң биринчи кызматтын башында жазылып турган ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жана жайыт тоют кызматы болгондуктан бул ветеринардык көзөмөл, коопсуздук, эпизоотиялык бакубаттуулук жана мал чарбасын өнүктүрүү ошону менен биргеликте жайытты дагы жакшы көзөмөлдөө жана рационалдуу пайдаланып ошол негизде иш алып барыш керек болуп иш алып барат жана ошону мындан ары карай да өнүктүрөт. Бул кызмат бүгүнкү күндө түзүлгөндүгүн биздин ветеринар кызматкерлер жер жеринде иш алып барган жанагы практически жумуш алып барган биздин ветеринарларды колдоп калышты. Мал чарбасы менен алектенген дыйкан чарбаларынын саны канча болду? Азыркы учурда жанагы ошо бизде мал чарбасы менен алектенген жана ошо асыл тукум статусун ала турган чарбалардын туктум долбоору дайындалып ушу жакын күндөрү чыккан турат. Булардан канча пайда түшүп атат? Мамлекет сарптап атат. Баштаптыр. Дыйкан чарбалары баягы өздөрүнүн жоопкерчилигин бериш керек да. Баягы потребитель болбой. Туура. Биз ийри мүйүздүү мал менен жылкылардын баягы идентификациясын жасап, бул идентификация токтойт, жылына төлөп кошулат, уланып кете берет. Ал колго алынган. Азыр мына жакынкы учурда биз жана топтук идентификация деп майда мүйүздүү малдардын идентификациялообуз модулун иштеп башташты. Ушул модулун иштеп чыгып, биз даян кылгандан кийин ошо менен биргеликте ошо республика боюнча жана майда мүйүздүү малдарды, кой эчкилерди жана ошону менен биргеликте жанагы топтук идентификацияда биз жанагы бал арысы, балчылык менен алектенген фермерлерди дагы ошону менен биргеликте жанагы балык чарбаларын дагы баардыгын ошо топтук идентификациялоого киргизип атабыз. Ошону менен бул көзөмөл дагы күчөйтүлөт жана сиз айткандай ошол учет дагы так чыгат. Сиздин баягы кызматтык дайындалган өзүңүздүн милдетиңиз башкы мамлекеттик ветеринардык инспектор. Бул инспекция азыр канча адам менен толукталды дагы, анан кандай иштер жүргүзүп атат? Булар баягы радикалдуу түрдө иштеш керек, Туура. Көзөмөл кызматы
түзүлүп азыр бүгүнкү күндө жанагы жоболору жана структуралары ошолор иштелип чыгып атат. Иштелип чыгып ушул май айынын аягына чейин иштелип чыгып бүтүп алар ушу көзөмөлдү кызмат Анан ошону ишке кирет. Ал токтом негизинде бекитилет. Токтом негизинде бекитилет. Ошону менен биргеликте бул ошо тамак аш коопсуздугун түздөн түз көзөмөлдөй турган орган болот. Мына жакында эле Сокулук районуна барып, жана эт саткан базарды бир сере көрүп чыктым. Силер болсо бул жерден аябай жан алекетке түшүп, элибиз оорубаса экен деп, ушундай бир абдан жакшы иш-чараларды өткөрүп атасыңар. Ошол эле учурда ошону акыркы даректи аткара турган базарларда баягы суу жанагы кол жуй турган суулардын баары астында септик жок. Жөн эле жайылып агып атат. Ал жерден ичи кардында чынат экен, жуулат экен, мышыктар болсо баягыдай эле жүгүрүп жүрүшөт. Баягы чынжырчалар үзүлгөн жок. Ар жагында болсо айыл башталат экен. Жанагы саркынды жуулган ичи карындан чыккан ириген массанын баары ошол элдин коросуна ар эле төгүлүп калат экен да. Базардын астына убакыт бербейсиңерби? Бир айбы, 2 айбы, ошо жакты септикти казып туруп, жана канализацияга кошкула деп. Сиз барып көргөн базар боюнча ошол күнү эле эскертүү кагаздарын бардыгы берилген, убакытта берилген. Анан айттым, буларга штраф сала бербесеңер булар кыймылдабайт. Эгерде ошол убакытта булар ошо ишин алып барып аткан базар жетекчилиги жана ошол администрациясы ошол кетирилип аткан кемчиликтери жана ветеринар санитар талаптарын бузулуусун баягы калыбына келтирбесе, биз анда баягы чечүүчү кадамдарга барып базарды жаап эле эмес, андан ары карай дагы ишин кароо иштери каралат. Анткени дегенде мен ушу башкы ветеринардык инспекторлуктары да ал жерге түздөн түз өзүм ушу өзүм немемди бергем, эскертүүмдү бергем. Ал боюнча убакыт сурашкан, администрациясы дагы жетекчиликтери дагы сурашкан. Ошол боюнча азыр ошол убактысын күтүп атабыз. Азыр малдан жуга турган зооноздук оорулардын эң мындай коркунучтуусу деп кайсы ооруну атап кетесиз? Бул жерде жылдын башында өзүңүздөр көрүп болгонсуздар, биз жана эхинококоз оорусу менен биргеликте күрөшүү иш-чарасын өткөзүп, ал жерде биздин район башчылары жана облустагы президенттиктин өкүлчүлүктөрү да келип катышып, андан сырткары баягы башка биздин ветеринардык врачтар, ошо саламаттык сактоо министрлигинин кызматкерлери баардыгы биргеликте келип, ошол оору менен биргеликте күрөшүү боюнча чечим кабыл алганбыз жана бүгүнкү күндө ал чечимди ишке ашып атат. Ошо менен биргеликте Кыргызстан боюнча ушу мектеп окуучуларына чейин түшүп, бүгүнкү күндө окутуулар тынымсыз жүргүзүлүп атат. Муну бизди жергиликтүү бийлик колго алып, ошону уюштуруп берген. Санитардык абалды кантип сакташ боюнча, үй жаныбарларын кандай кармоо боюнча, ошо менен биргеликте жана ошол оорунун жугуучу булактарын коркунучу кайсы жакта болот, ошолордун баардыгын түшүндүрүү иштери элдин, калктын арасында дагы ошо менен биргеликте жаш биздин мектеп окуучулардын арасына чейин түштү. Эми ал эхинококоз боюнча ошондой иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Андан башка бүгүн азыр биз дагы пландап атабыз. Бруцеллез оорусу менен биргеликте күрөшүү боюнча. Ушундай жакшы бир. Бруцеллез оорусу абдан бир көйгөйдү жараткан оорулардын бири болуп атат. Анткени бул үй бүлөлүк бал уктардын баарына кедергисин тийгизе турган оору экен. Эркектер болсо тукумулай турган функцияларын жоготот экен деп айтып атышат. Ушундай бир абдан бир билинбеген менен биз баягы элес албайбыз да кыргыздар. Бул боюнча дагы биз азыр иш план иштеп чыгып атабыз. Ошол биргеликте ушул бруцеллез оорусу менен да күрөшүү боюнча. Бруцеллез оорусу боюнча бул биздеги эң көйгөйлүү оорулардын бири. Бул сиз өзүңүз да туура айттыңыз. Малдан адамга жуккандан шарттан кийин адамдардын арасында кандай көйгөйлөр бар экендигин. Эми бул биздин ветеринардык врачтардын эң негизги милдети. Бул ошо малдын арасында жанагы оорулардын жайылып кетпесин алдын алуу жана ошо айыл чарба мал жандыктарынан адамдарга ооруну жугузбоо жана жайылтпоо. Ошону менен биргеликте тамак аш коопсуздугун камсыз кылуу.
эң башкы милдет болуп эсептелет. Азыр бүгүнкү күндө ошол бурчулоз оорусу менен биз вакцинациялоо иштерин мынакей баштап атабыз. Азыр деген биз биринчи этап менен майда мүйүздүү малдардын вакцинасын алып, райондогу биздин райондук ветеринардык башкармалыктардын баардык кампаларына түшүрүп, кайсы райондуга канча керек болот ошонун баарын камсыздап бердик. Азыр ири мүйүздүү малдыкында ошо бурчулозго каршы жана штамм 19 деп коет, ошол вакцинасын сатып алып атабыз. Ал боюнча дагы бурчулоздун вакцинациялоо иштерин кайрадан биз баштаган атабыз. Анткени бул акыркы 3 жыл 4 жылда токтоп калган. Токтоп калып, вакцинациялоо иштери токтоп калгандыктан биз азыр кайрадан жандандырып, муну колго алып, бурчулоз оорусуна каршы күрөшүү иштерин вакцинациялоо, бурчулоз оорусуна каршы вакцинациялоо жана ошону менен биргеликте жогоруда белгилегендей, сиз өзүңүздө көп болгон сөз, ал жана эхинококкузга каршы күрөшүү, биргеликте күрөшүү боюнча азыр бурчулоз оорусуна дагы ошондой биргеликте туруп иш алып баралык деп ошондой чакырып алдында иш планын иштеп чыгып атабыз. Биз бул боюнча дагы бир июнь айларында, ошо июнь айларына пландап атабыз. Ошондой жакшы чоң жыйын өткөзүп, ал жерге дагы ошо жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн, саламаттык сактоо кызматкерлерин, билим берүү министрлигинин кызматкерлерин, ошолордун баардыгын чогултуп, биргеликте ушул форумду өткөзүп, ошол жерден дагы иш-чара план түзүп, азыр жанагы эхинококкуз оорусу менен күрөшүү боюнча биз окутууларды өткөзүп, элдин арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, иштерди жасап атабыз. Ошондой эле бурчулоз оорусу менен дагы биргеликте күрөшүүнү биз алып чыгып атабыз. Анткени деген бул жерде бир эле ветеринардык врачтын колунан келбейт. Бул оорулар менен биз коомчулук баардыгыбыз биргеликте күрөшүшүбүз керек. Элементарный баягы тартипти сактап, кайсыл жакка кайрылыш керек, эмнеге көңүл бурушубуз керек, ошолордун баардыгы биргеликте ошо коомчулукту чогуу чакырып, бирге күрөшүп, ушул оорунун алдын алуу боюнча. Январь айында өткөн эхинококкуз, альвеококкуз ооруларына каршы өткөрүлгөн сиздердин күчүңөр менен эл аралык уюмдардын күчү менен уюштурулган абдан чоң форум болду. Ошого эң биринчиси таасир бере турганы баягы жергиликтүү башкаруу органдарынын чакырылышы, бирок ошондой болсо дагы кээ бир жерде ошол башкаруу органдар, мамлекеттик администрациялар тарабынан мындай солгун мамиле болуп атканы көрүнүп эле калды да. Анткени ошол жерге катышкан Чыңгыз Бапаев деген Алай районунун акими ошонун ишин жайылтып бүт баарын көргөзүш керек болуп атат да. Анткени Алай району аябай көп деңгээлдеги оорунун өсүшүн көргөзүп берет. Бул негатив. Бирок ошону менен бирге бул жашырбай алып чыгып, ошолорду даарлаганга мүмкүнчүлүк бериптир да. Ошо аким аябай ушундай бир конструктивдүү иш-чараларды колдонгону аябай жакты да. Анткени оорун жашырсаң өлүм ашкере кылат дегендей, ал оорулар эми карап турсаң операция менен гана алына турган оорулар экен. Канча жаш балдар өлүп атат. Бул боюнча биз ошол форумду өткөзгөндөн кийин дагы биздин жетекчибиз министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары министр Бактыргеч Төрөбаев дагы өзүнүн протоколдук тапшырмасын район башчыларына, облус башчыларына берилген. Ошол форумда кабыл алынган чечим жанагы иш-чаранын аткарылышы боюнча жергиликтүү бийликтер иш алып баруу боюнча. Ошол форумдан кийин көпчүлүк райондор, район башчылары бул оору кандай көйгөйлүү экенин жана биргеликте күрөшүү керек экендигин түшүнүшүп, жакшы баягы иштерди колго алышты көпчүлүк. Анткени биз ошол жерде сиз өзүңүз да көрдүңүз да, ал жерде биз оору канчалык деңгээлде бүгүнкү күндө көйгөйлүү экендигин ачык көргөзүп бердик. Жугуу жолдору кайсылар экенин толук ачык көргөзүп бердик. Ал жерде ошол элементарно биздеги жанагы үй жаныбарлары, мал жандыктарынан эмес, дагы башка да жугуу булактарын биз көргөзүп бердик ошол жерде. Баягы эң чоң көйгөй проблема кайсы жерде экен.
азыр ошонун үстүндө дагы биз ошо жергиликтүү бийлик менен ошол кайсы тийиштүү баягы аткаруу органдары менен тынымсыз иштерди алып барып атабыз. Ал боюнча биздин ошо эпизоотияга каршы күрөшүү башкармалыгында атайын кызматкерлерди бекиткенбиз ушул боюнча иш алып баруу боюнча жана ошол менен тынымсыз бүгүнкү күндө иштерди жүргүзүп атабыз. Бир чети айыл чарба тармагынын өнүгүүсүнө багышталган реформадан эмнени күтөбүз? Аны мезгил билдирет. Кызмат түзүлдү. Айыл чарба тармагы колдоо алды. Реалдуу каражат киргизилди. Көзөмөлү да, жардамы да каралган кызмат өз ишинин жыйынтыгын көрсөтө алат деген ишенимде бүгүнкү подкасттын соңуна чыктык. Көрүшкөнчө.